Нургүл деген эжекебиз выкуп боюнча мындай суроо сураган. Буга чейин мен выкуп боюнча бир видео чыгаргам. Ошол видеонун астында ошондо выкуп кылганда товардын астына мактаган отзывдарды дагы жазабы дейт. Достор, выкуптун эмне экендигин билбегендерге кыскача айтыш керек болсо, өзүбүз товар чыгарганда Wildberries'ке бул товардын топко чыгышы же органический продажалардын башталышы үчүн баштап өзүбүздүн товарды өзүбүз сатып алабыз. Айталы 500 штук рубашка чыгардык. Бул 500 штук рубашканын хотя бы 40-50 штугуну өзүбүз эле кайра сатып алабыз. Жана айталы 50 штук рубашкага, өзү сатып алган рубашкага 4-5 комментарий калтырабыз. Нургүл эже деп сурап атат, биз өзүбүздүн рубашканы сатып алдык, анан өзүбүздүн товарды өзүбүз мактап жазабызбы деп сураган. Ооба, мактап жазабыз. Анткени мындай маселе бар да, достор. Өзүңүздөр да элестетип көрсөңүздөр, покупательдин көзү менен маселеге карап көрүңүздөр да. Айталы, сиздер деген рубашка алгыңыздар келип жатат. Wildberries'ке кирдиңиздер, 2 рубашка турат. Бирөөнүн астында толтура жакшы комментарийлер бар, бирөөнүн астында деген такыр комментарий жок. Сиздер кайсысын аласыздар? Албетте комментарий көп болгон. Анткени товардын астындагы комментарийлердин бардыгын эле адамдар өздөрү сатып алып, анан өздөрү комментарий калтырган эмес да. Бул деген бардык калтырылган комментарийлердин балким 5-6%-ын эле түзөт. Калгандардын дээрлик бардыгы, достор, чындап эле сатып алып, чындап эле кийип көрүп, андан кийин өзүнүн пикирин калтырган адамдар. И получается эмне болот? Сиздер деген бир товардын астына кирдиңиздер, ал товардын астында жакшы отзывдар турган болсо, значит ал товарды өзүңүздөр алгыңыздар келет. Анткени ушул убакка чейин башкалар алып, алар колдонуп көрүп жактырган болсо, демек скорее всего бул товар жакшы деген сөз да. А бирок сиздер жаңы эле товарды чыгарганыңыздарда бул товарда бир дагы отзыв болбойт, и бул кааласак деле сатып алуучунун психологиясына таасир этет. Ошондуктан продажаларыбыздын более-менее болушу үчүн көпчүлүк учурда биз выкуп кылабыз. Wildberries'те муну дээрлик бардыгы кылат. Анан принципке туруп эле мен такыр кылбайм, мага кереги жок, бул деген туура эмес, нечесине жол десеңиздер, албетте ал өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Бирок маркетплейстин азыркы учурдагы болуп жаткан правилалары, эрежелери ушул да. Анан ошончо вложение кылдыңыздар, товарды чыгардыңыздар, выкупту же принципке таянып, же болбосо акчадан аянып кылбай койсоңуздар, анда кайра эле өзүңүздөр зыянга учурайсыздар деген ойдомун.